Tüzün taptaza oldu. Bir gana plek kaltırasın. Талас облусунун дыйкандары Япон өлкөсүнөн келген ашкабактын үрөнүн өстүрүп чакан жерден арбын киреше алууда. Бакаята районунун Кең Арал айылынын тургуну дыйкан Сайытбек Жаманкулов быйыл ашкабактын үрөнүн 10 сотук жерге өстүрүүдө. Деле жүрүп атырыкмы? Карап атырык. Карабасаң, мени кылбасаң болбойт экен да, бу жаш балада экен. Улам суу карабыз, улам даризин беребиз, улам жекелетип атырык, чөбүн отуп атырык, кетменмен чабып атырык. Анан карабасаң болбойт деле. Бу деле ошондой экен. Аябай мээнет кылыш керек да, мээнет. Баягы эгер баасы жакшы кээ болсо, жакшы төлөп берсе япондор, анда Кудай берди. Анан кийин азырынча иш кылып атырык буйруза. Анан күзүндө жөжөнү санайбыз. Мына ушул энелик. Бул эртең ачылат. Мына энеликтер да, мынандардын баары энелик түбүнөн чыгып атпайбы? Булардын баарын ачышты. Дыйкандарга ашкабакты өстүрүү ыкмаларын атайын Япон өлкөсүнөн келген адистер окутуп, тала семинарларын уюштуруп турушат. Башында ушул 1-2 эле дыйкан менен баштадык эле, Кудайга шүгүр, мына быйыл 14 контракт болду. Кызыгуулары бар, даже контракт быйыл жетпей эле калган убакыт болду. Эми биринчи жылдары сал-сал кыйынчылык болот. Анткени баягы жаңы технология, баягы инновация деп коебуз да. Ушу дыйкандар баягы технологиясын үйрөнүп, ошого кызыккандар азыр иштеп атат. Былтыркы, мурдагы жылкы иштеген дыйкандар үйрөнүп калды. Алар баягы түшүндү. Мисалы, былтыр алган дыйкандар быйыл жерин аянтын 20 сотка көбөйтүштү да. Энеликкүл деген жанагы тоголок бар. Ошондой бар экен, мен ансам. Жылдан жылга ашкабак өстүрүп арбын киреше тапкан дыйкандардын саны көбөйүүдө. Өзгөрүш айылынын тургуну Жаңылкан Мырзалиева да атайын окуудан өтүп, быйыл чарбагына ашкабак эккен. Дагы көп эмелер бутап кое турган жерлери бар экен. Анан бир болжолу келген жерден башын токтотот экенбиз өсүүн. Ошондо ал күчтүн баары ашкабакка келип, анан полноценный ашкабак берилет экен да. Бир түптөн бирөө гана. Мындай экологически таза өндүргөнгө аракет кылып атабыз. Анткени бир да кошумча мындай бир гербицид бу деген пайдаланылган жок. Суулар убакты берилип атты. Аны деле суусаганын баягы кадимки өсүмдүктөрдү болуп шөлбүрөп калганда суусап эме кылып коебуз, анан ага чейин ушул улам түбүнөн чыккандарын чөп-чарын терип отурсаң оңой эле экен. Май айында тигилген ашкабактар 45 күндө бышып жетилип калат. Андан соң ашкабакты өзөгүнөн ажыратып, көлөкөдө кармап, данегин бөлүп алып, кургатып, чет өлкөгө сатыкка даярдалат. Орозбек Бешибаев, Дина Акматова, Бакаята району.